Мен жалпы Сузак районундагы селден жабыркаган адамдардын баарына көңүл айтам. Ошонун арасында эле мен Камчыбек Кыдыршаевич акем мен жөнүндө бир аз айтып кетти. Мен бул негизи Камчыбек Кыдыршаевичка тиешеси жок маселе болчу. Бирок ошо Барпы айылында, Сузак айылында сел жүргөндө тилекке каршы заседанияга мен катыша албай калдым. Иш сапары менен. Мен ошо жерде сөзсүз түрдө мен дагы бул маселени ошо жердеги элдердин көйгөйүн айтмакмын. Кетмен кармап, шыпыргы кармап, мен дагы сүрөткө түшмөкмүн ошо жерге барып. Анан айтып кете турган нерсе, мен Сузак районунан бир мандаттуудан шайланган депутатмын. Сузактын көйгөйүн мен көтөрөм. Ушул жерден көтөрүп айтканга мен укуктумун. Эл ишенгенден кийин. Мен сизди сыйлайм канчаке, бирок ошондо ар бир нерсени мен Ата журт партиясынан келген жокмун. Же болсо парламентте эл сыйлап, шайлап келген депутатмын. Ошондуктан элдин үнүн мен ар дайым көтөрө алам. И көтөрөм дагы. Андан сырткары мен сиздерге суроо бере турган нерсе, Карадайрадагы Карадайра айыл өкмөтүндө дамба качан курулат? Канча акча бөлүнгөн? И Карадайрадагы мына 1 жылдан бери контейнерде жашап аткан элдер качан үйлүү жайлуу болот? Ушуга жооп берип койсоңуздар. Урматтуу Тазабек Икрамович, биринчиден милдеттүүмүн, жооптуумун дегениңиз туура. Конституцияда жазылган. Сиз депутат болуп шайлангандан кийин милдеттүү түрдө элдин проблемасын көтөрүшүңүз керек. Ал эми жана айтып атпайсыз, мен Ата журттан шайланган эмесмин деп. Ата журт партиясы кошкондо шайланмаксыз. Ал партия сизди кошкон жок да, туурабы? Ошон үчүн Ата журтка давай таш ыргытпастан өзүңүздүн жумушуңузду кылыңыз. Мен өзүм жумушумду жакшы аткарып атам. Жакшы аткарганыңызды көргөн жокмун. Экинчиден, ошол сиз айтып койдуңуз, туура айттыңыз. Сиздин айткан замечанияларыңыз боюнча мен мына бүгүн эле барып ошол караштырып чыгайын. Эмне үчүн алар үй менен камсыз болбоду ушул убакка чейин? Эмне үчүн ушул убакка чейин ал адамдар ушундай бүгүнкү күнгө чейин сиз айткандай контейнерде жашап атышат? Буюрса, мына мен сизге депутат катары сизге сөз берейин. Эгерде ошондой случайлар боло турган болсо, биз Карадайра айылында жашап аткан, контейнерде жашап аткан адамдарды жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө үйгө киргизебиз. Рахмат. Муңузга чоң рахмат. Анан Дамба качан курулат? Анан кийин сөздү көбөйтүп, ар нерсени кошуп сүйлөй бербең. Рахмат. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Өзүмдүн оюм. Дамба боюнча жооп берип койгула.